Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу партнерлор. Бүгүн биз сиздерге соода мастери, мастер продаж Ажибекова Гүлзада эжекебиз экөөбүз продукциялар тууралуу айтып бермекчибиз. Менин атым Акчурат. Биз менен акырына чейин бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум эже, кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Урматтуу партнерлор, биз сиздерге бүгүн Гүлзада эжекебиз өзүбүз эле колдонгон, өзүбүздүн күнүмдүк жашоодо керектүүлчү эле продукцияларыбызды алып келдик. Эми ошол тууралуу сиздерге айтып бермекчибиз да. Эң биринчи эле биз кофеден баштадык да. Кофе бул күнүмдүк жашоодо ичебизби? Албетте ичебиз. Көз жумушта иштегендер, мугалимдер, банк кызматкерлери айтор обед кылганы чыкканда сөзсүз түрдө бир чашка кофе ичет да. Ошол сиздерге сунуштай турганыбыз эң биринчи тамак аш. Бул тамак аштын бири болгон кофе, арабика кофеси, приватном кофе. Ушунун ичинде 50 штук болот да. Бул бир штугу 20 эле сом. Сомго 20 эле сом, рубльга 14 рубль болот. Бунун жарымы сүт, жарымы кофе, жарымы сахар. Бул бардык сахары барлар деле муну иче берсе болот, себеби мунун сахары аз, Аябай өтө ширин эмес, аябай жакшы да. Ичкен адамга ушунчалык приятный, аябай сонун дамы. Эми Гүлзада эжеке, айтсаңыз, сиз мынакей соода мастерисиз, аябай сонун белектерди Атомиден алдыңыз, баягында бул эжекебизди видео кылып, белегин тапшырып Инстаграмга чыгарганбыз, биздин баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Эми ушул эжебиз өзүнүн эле колдонгон продукцияларын алып келиптир да. Биринчи кайсыдан баштап бересиз эже? Саламатсыздарбы, урматтуу группа, урматтуу Атомиде иштеген бардык кесиптештер. Сиздерге мен өзүмдүн ушул кандай продукцияларды колдонуп атам, ошол жөнүндө айтып кетким келди. Мен мастер продаж статусун жапканда мага компания ушундай сонун фейм набор мага белек кылды. Бул 7000 рубль барыңыздар билесиздер. Негизи мен ушул Atomic компаниясына иштей электе мен айылда сывороткасы айылда отурган айым болгон үчүн эч жерде иштебегендигим үчүн мен 7000 эмес, мен 700 сомдук косметика алганга менде акчам жок болчу да, мындайча айтканда. Бул Atomic компаниясы ушунчалык бир берекелүү кут экен. Мен айылда, кадимки эле айылда уй саап, эшик шыпырып, нан жаап эле ушул бала чакам менен айылда эле отурган айыммын да. Эми мен ушул Atomic компаниясына келип, ушундай сонун 8000 сомдук болот да, биздин сомго 8000 сом болот. Ушул нерсени жанагы айтып койдум эмеспи, Аллах таалама чында бизде каалоо болсо, бул эч нерсе эмес да, бизге бере турган ушунчалык сонун көп белектер, биз ушул нерсени ыраазы болгонду, кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек экен да. Мен Atomic компанияда 1 жыл иштегенде мен мастер продаж статусун жап, ушундай сонун наборлорду мен азыр колдонуп атам да. Корейский сайттагы продукциялар бизде ушунчалык сонун продукциялар. Экинчи мынау спрей для горланы айтып бергим келип атат. Бизде негизи генибизде барбы, менин апамдын аябай тили көп болчу да. Негизи бул спрей для горла да, тамак чайкаганга. Айрыкча биздин ушул заманыбыздагы, ушул азыркы вирус, пандемия убагындагы эң керектүү буюм десем болот да. Бул ар бирибиздин тамагыбызга чачып, ушундай оозубуздагы жаман вирустарды даже бардыгын өлтүрүп кеткен эң сонун нерсе. Мен тилим оюлганда оозума чачып, мен бул нерсени жаныма постоянно алып жүрөм да. Ушул аябай сонун каражат. Антисептик бул дагы гель, бул дагы корейский сайтта ар бириңиздер эгер аракет кылып иштей турган болсоңуздар, ар бириңиздер ушул нерсеге жете алат экенсиздер да. Мисалы үчүн мен мугалим эмесмин, мен врач эмесмин, мен айлык айына 15 000-20 000ден айлык албайм да. Айына 15 000-20 000ден айлык албайм, үйдө олтуруп, бирок мен Atomic компанияда иштей алдым. Менде ушунчалык каалоо күч болду. Мен Аллахка таянып, аябай катуу аракет кылдым. Мен ушул сонун команда түзүп ийгиликтерге жете алдым. Соода мастер бул Atomic компаниясынын эң гана кичинекей биринчи тепкичи ушундай подаркалар берип атат. Мындан бийик статустарында аябай сонун подаркалар бар. Шарон Роза статуска жеткенден кийин бизде саякаттарга, чет мамлекеттерге чакыруулар аябай сонун келип турат да. Андан кийин мына маска, бул масканы дагы корейский сайтта да Daily деген ушундай тканевый аябай сонун маска экен.
мен базардагы 150 сомдук масканы алып бетиме коюп көргөн эмесмин да. Себеби дегенде мен эч жерде иштебегендигиме байланыштуу мен маска деген нерсени алып колдонуп да көргөн эмесмин. Мына Atomic компаниясына аябай чексиз ыраазымын. Мен ушундай сонун кымбат продукцияларга, кымбат косметикага, кымбат витаминдерге мен ылайыктуу экенмин. Аллахыма мен чексиз ыраазычылык билдирем. Мен ушундай сонун продукцияларга ылайык деп эсептеп мен ушул Atomic компаниясына туш кылганына. Куда каласа. Сиз ошондо мурда базардагы арзан масканы дагы алганга, значит, шартыңыз жок. Шартым жок болгон. Мен азыр эми коюп да Atomi'de көргөн иштеп, эмесмин. айлык алып, азыр мындай кымбаттарын алып атасыз, өзүңүз. Эң сонун косметикалар, эң сонун мына барыңыздарга ачып көрсөттү. Аябай сонун маскалар, морские патчи дегеннен да мына ушул нерселерди мен алып колдонмок турсун. Мен мындай нерселерди билген дагы эмесмин да. Ушундай нерселерди мен ойлочумун, мындай нерселерге, мындай аябай сонун косметикаларга аябай акчасы көп, шаарда жашагандар гана татыктуу, ошолорго гана ылайыктуу. Бул мага ылайык эмес. Мен мындай нерселерге ылайыктуу эмесмин деп өзүмдү эсептеп жүргөмүн да. Көрсө ар бирибиздин колубуздан келет экен да. Ар бирибизде каалоо болсо эң сонун нерселерге биз ылайыктуу боло алат экенбиз. Өзүбүздүн стандартыбызды көтөрүп, өзүбүздү ушунчалык ийгиликтүү адамдардын, инсандардын катарына кошуп аракет кыла бере турган болсок, адамдын колунан баардык нерсе келет экен да. Мен ушул нерселерди кыла алат экенмин. Мен ушунчалык сүйүнүп, кубанып ушул Atomic компаниясында иштеп, дагы келечекте империал мастерге жетүүгө аябай чоң максат кылдым. Андан кийинки бул самын боюнча айтып берсеңиз. Бул Atomi'нин самындары мынандай бир карап уккандачы, бул 1,5 миң рубль десе, ар бир 500 рубльдан туура келип калат экен. Бул дагы аябай кымбат деп ойлочу элек да. Бирок ар бир продукциясы ушул сапатына гана ылайык. Бизде мынандай нерсе болуш керек да. Сапат жана баа дегенчи, сапат жана баа дегенде көпчүлүк компанияларды баарыбыз билебиз. Сапаты начар, бирок баасы кымбат. Ошол жерде деле ийгиликтүү инсандар тытынып иштеп ийгиликке жетип атышат. Бирок биздики ушул Atomic компаниясы ушунчалык сонун мүмкүнчүлүк бизге, сапаты бренд, дүйнө жүзүнө стандартка жооп берген премиум класстагы бренд товарлар, сапаты ушунчалык арзан, биздин чөнтөгүбүзгө туура келе турган, ар бир карапайым адам алып, ар бир карапайым адамдын колу жете турган баада ушунчалык сонун премиум класстагы люкс товарларды ар бирибиз жөнөкөй гана адамдар колдонуп, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрө алабыз. Ал эми бул Psyllium баарыңыздар билесиздер, биз бул дагы корейский сайтта негизи хемохимди ар бирибиз айтып келебиз. Биздин канды тазалайт да. Бизде эгерде биздин каныбыз таза болсо, биздин организм таза болсо, биз оорубайбыз да. Биз эгерде ооруп аткан болсок, баарыбыз билебиз, больницага барып текшерине турган болсок, биздин тамырдан кан алып алмайынча биздин оорубузга диагноз кое албайт да врачтар. Ошондуктан биз кандай оору болсо да биздин каныбызга өтөт экен да. Хемохим биздин каныбызды тазалаган болсо, биз кандай оору болсо жеңип кете алабыз да, иммунитетибизди ушунчалык көтөрөт. Ал эми бул Psyllium биздин ичегилерибизди, ички организмибизди тазалай турган, каныбызды эле тазалап койбой, биз ичибиздеги ичегилерибизди дагы тазалай турган болсок, биз ушунчалык иммунитетибиз дагы көтөрүлөт да. Андан тышкары бизди арыктата турган дагы касиети бар, ушунчалык сонун. Даамы дагы вообще сонун. Муну дагы ошол стаканга салып, судан куюп аралаштырып жутуп аласыздар. Бир күндө бирди ичсеңиздер болот. Аябай сонун, ичегини тазалай турган, ички организмибизди, ашказан ичегилерибиздин баарын тазалап, ичибизди ушунчалык сонун арыктаганга да аябай чоң жардам этет. Ушундай бир стик суга салып аралаштырсаңыздар розовый напиток болот. Ушунчалык даамы ушунчалык сонун, буну ичкен сайын ичкиңиздер келет. Ошол мен пока азыр российский сайттагы товарлардан тышкары мен өзүм ушул колдонуп аткан корейский сайттагы товарларды ар бириңиздерге түшүндүрүп айтып бергенге аракет кылдым. Ал эми губка бул губкасы жок, мен үйүмдөгү идиш аяктарымды такыр элестете албайм. Бул ушунчалык сонун, базардагы губканы эми иштетип көргөмүн. Эми бул губка базардагы губкадан 100 эсе артык десем болот да. Аябай сонун губка, эч нерсе болбойт. Урматтуу кесиптештер, бул кушон, биз билебиз, российский биздин сайтыбызда золотой кушон, кадимкидей жөнөкөй кушон бар, SPF 50, ушундай сонун бетибизди тоон бере турган аябай сонун кушон бар. Ал эми мынау
без тон аябай сонун кушон, без тон, бесцветный, бирок SPF 50. Эгерде тональный кое албайм дегендер бар, тональный кое албайм, бетим бозоруп калат дегендер үчүн атайын бул корейский сайттагы бесцветный кушонда аябай сонун, бул дагы SPF 50 күндөн сактайт. Кадимки чаңдардан ультрафиолетовый луч кыскасы аябай сонун биздин бетибизге. Ушундай сонун коргоп берет да, бул экологиянын зыяндуу нерселеринин баары жагынан бизди коргойт. Бул без тон да, без тон кушон. Жыты жакшы экен. Жыты өлө сонун. Мына запаскасы менен бар, мына запас. Запасын алып колдонгон жокмун, пока ошол түгөн элек. Быйыл жазда, мартта алганмын. Даже ана бирөөсү да түгөн элек. Мынанысын мен эмдиги жылы дагы 1 жыл колдоном. Ушунчалык экономичный, баасы чөнтөгүбүзгө туура келет да. Биз кандай нерсе алсак деле 2-3 айда түгөнөт эмес. Ал эми бул Атоминин продукциялары ушунчалык берекелүү, ушунчалык түгөнбөгөн аябай сонун продукциялар да. Мен үйүмдө басканым, турганым бар Атоми. Эгерде сиздер ар бириңиздер ушул Атоми компаниясынын продукциясын сүйүп колдоно турган болсоңуздар, сөзсүз сиздерде ишиңиздер алдыга жылып, эң сонун ийгиликтерге жете аласыздар. Мен деги эле Атоминин бардык продукцияларын сүйөм. Мен мындай отурганда деле тамагым кычып, мындай кургап калат эле да, кургап калганда суу ичкенде анан бир аз жумшаргандай болот го. Ошондойум бар болчу да. Ушун спрейди колдонгондон кийин мына ошонум жоголду да. Бул өтө сонун каражат. Бул мен ангинам көп кармачу, азыр ангинам кармабайт. Ушуну колдонгондон бери мына 1,5 жылга жетет экен, 2 жылга жетет экен. Мен ангинам азыр вообще кармабайт. Болбосо ангина кармаганда билесиздер, ангина ооруганда температура ушу башыңан ылый, бирөө жанчып койгондой болуп ооруйсуң да, тура албайсың да. Эң жаман бул ангина деген, эң оңой айтканда оңой болгону менен эң жаман оору ушул ангина кармап калган. Ангинасы ооругандар жакшы билет болушуңуздар керек. Ушуну мен тилиме оюлганда чачып жүрүп эле мен ангина оорудан уже кутулдум десем болот да. Эмнин Care набор. Бул өзүм колдонуп атам көптөн бери. Менин бетим карасаңыздар сонун болуп, тунук болуп, фарфоруй болуп, жашнак болуп турат. Анын сыры мына Deep Cleanser. Deep Cleanser көбүнчө сухой кожаларга аябай жакшы болот. Жирный кожаларга сүйкөгөндө аябай андан бетер батташып кеткендей болот, бирок чыдап массаж кылып туруп, анан артынан пенка менен жууп койсо эч нерсе болбойт да. Бирок көбүнчө сухой кожаларга бул өтө сонун табылгыс каражат. Ушуну бетиңизге алып туруп эле сүйкөйсүз, 3 минутта массаж кыласыз. 3 минутта крем сыяктуу 3 минутта массаж кыласыз, аябай майлуу, ал бетиңиздин терисине сиңип кетпейт. Массаж кылып 3 минутта. Андан кийин жылуу суу менен жуугандан кийин артынан мына пенкадан кичине эле бир тамчы аласыз. Бир эле тамчы. Бир тамчы алып туруп эле мындай кылсаңыз, же бетиңизге мындай кылсаңыз көбүрөт. Сонун аябай. Аны дагы эзгилеп, 1 минутада эзгилеп туруп, мындай кылып туруп эле бетиңизди жууп коесуз. Анан бетиңизди кургатасыз. Кургатып туруп, бул 3-чү этабы, бул пилинг гель. Пилинг гельди көп туура эмес колдонуп атат. Бул пилинг гельди кандай кыласыз? Пилинг гельди аласыз дагы, өтө аз эмес, өтө көп эмес. Өтө аз эмес, өтө көп эмес аласыз дагы. Бул жерлерге сүйкөйсүз. Мынакей көзгө тийгизбейсиз. Мына жерге чейин жетсе болот. Көзүнүн үстүнө сүйкөбөйсүз, астына сүйкөбөйсүз. Ушу жерлерге көбүрөөк эле сүйкөйсүз. Өтө көп дагы керек эмес, өтө аз дагы керек эмес. Ушундай кылып сүйкөйсүз да болду. 1-2-3 минутта турасыз. 3 минуттан кийин баштайсыз. Колду мындай кылсаңыз эле кирлери эзилип чыга берет. Кириңизди эзип туруп, анан кийин жууп коесуз. Жууп, кургатып туруп, андан кийин масканы койсоңуз болот. Масканы бат-баттан жукка кылып сүйкөйсүз. Өтө жукка, өтө калың эмес. Көздүн айланасына мындай кылып сүйкөп, 20 минут турсаңыз, ошо 20 минуттун ичинде кыймылдабай, жөн эле жатып, бир аз эс алсаңыз деле болот. Анан маска катыганда сыйрып алып коесуз. Бирок ушуну алгандан кийин сөзсүз түрдө үстүнөн питательный крем коюңуздар. Же болбосо гидросияний крем коюңуздар. Сөзсүз түрдө крем коюш керек. Бул 4 этапка бетти жакшы тазалагандыктан ушунун үстүнөн эссенция коюп маскадан кийин, анан гидросияний кремин коюп алсаңыздар деле болот. Же болбосо питательный крем коюп, анын үстүнөн BB крем деле коюп алсаңыздар болот да. Буну көбүнчө кечкурун колдонулат. 120 мг болгондуктан бул экөөнү жумасына 2 эле жолу колдонсоңуздар болот.
Ал эми булардын 150 миллиграмм болгондуктан буларды күндө деле колдонсоңуздар болот. А пенка негизи күндө колдонула берет, кечкурун колдонулат. Урматтуу партнерлор, биз өзүбүз колдонгон эле продукцияларды сиздерге айттык. Бул биздин колдонгон продукциялардын жарымы. Мисалы менин канчалаган шампундарым сиздики деле, мисалы үйүңүздө шампундарыңыз турат, жеңшен хемохимдерибиз турат, гель для душа, суюк самындарыбыз турат. Эми аларды алып келген жокпуз. Бирок урматтуу партнерлор, мына биз ушуну өзүбүз үчүн эле алдык да. Мына самындар менен жуунабыз. Мына жерде мен самынды кошо айта кете турган болсом, кечиресиздер. Бул самынды мен көп болду, видеом бар, алганмын. Ушул самынды кимдин денесинде аллергия, жара, же болбосо бир нерсе чагып кетип, камар чагып, бир нерсе чагып, ошол жер кызарып калат го учтан. Ошол жаш балдарга айрыкча. Ошол жерлерди көбүртүп самындап, бир суулайсыз да, мына самын менен самындап туруп, аябай мындай крем сыяктуу болуп калат да, аябай массаж кылып туруп жууп коюңуз. Тез эле катышып, көбүнчө баягы суусу чыгып турган жараларга өтө жакшы жардам берет. Мен именно ушунусун алдым да, лаванданычы. Эми бул жерде 3 түрү бар, бирок мен лаванданы алдым. Мага аябай жакты да. Эми мынакей караңыздар. Ушул күнүмдүк жашоодо бизге кереги үчүн алып атабыз. Биз бул Атомиден албасак деле, буларды биз базардан алып колдонот элек. Себеби булар бизге керек. Көзүбүз үчүн керек, ден соолугубуз үчүн керек, бетибиз үчүн керек, кофе болсо ашказаныбыз үчүн керек дегендей. Ден соолугубуз үчүн керек дегендей. Мыналар менен тиш жууйбуз, баш жууйбуз, чач жууйбуз дегендей шампундар менен. Булар менен идиш жууйбуз. Көрдүңүздөрбү? Ушундай да, өзүбүзгө керектүү эле продукцияларды алганча эле башкаларга реклама кылабыз. Алар да өздөрүнө ушундай керектүүлөрдү алып отурганда, жана алар да тааныштарын жазып отуруп, команда чоңоет. Команда канчалык чоңойгон сайын ошончолук сиз акча таап баштайсыз. Андыктан биз менен кеч болуп кетеликте катталып, команда түзүп иштеп калыңыздар. Биз сиздерди өзүбүздүн командабызга чакырабыз, бизге кошулуңуздар. Биз сиздерге сөз түрдө үйрөтөбүз, тапшырмаларды беребиз. Сиздер аткарсаңыздар, сиздер да сонун ийгиликтерге жетесиздер. 2 жыл мурун өзүбүз, мисалы сиз деле мечтать этет элек, качан мастер продаж болобуз, качан биз айлыкка чыгабыз деп. Чыгып деле алдык, Ооба, эң главныйчы Аллах Таалага ушундай таянып, бизде күмөн сан деген болбош керек экен да. Мен кыла аламбы, кыла албаймбы, ал адам кандай кабыл алат, продукцияны алабы, албайбы деген бизде бүдөмүк ойлор бизди аябай аркага тартып турат экен да. Негизи күмөн саноо деген нерсени биз унутуп, бардык нерсеге Аллахка таянып гана ушул мен кыла алам, мен жете алам деп гана алдыга кадам таштай бере турган болсок, ар бирибиз ушул ийгиликтерге жете алат экенбиз да. Ар бирибизде сөзсүз ишеним болуш керек экен. Муну эгерде мен ишенбесем, Atomic компаниясынын продукциялары ушунчалык биздин ден соолугубузга пайда экенине мен ишенбесем, эгерде бир эле продукциясы жакпай кала турган болсо, мына бир эле креми жакпай кала турган болсо, мен ушунча нерсени мен үйдө дагы эйдем, баягы интимгел, кыскасы үйдө менде аябай көп продукциялар бар. Ошонун баарын мен алмак эмесмин да. Ушул бир эле продукция жакпай калса, адам башка продукциясын уже заказ бергиси келбей калат да. Себеби дегенде кетирген акчасына ичи оорунуп калат да. Ошондуктан ушул продукция жагып турса, башка продукцияны сен карагың да келбейт да. Эгерде базарга барсаң, башка нерсени, тональный кремдерди карагың да келбейт, басында сурагым келбейт мисалы үчүнчү. Ошондуктан ар бир продукциясы сөзсүз ар бириңиздерге жагат. Бир гана өзүңүздөр ушул Atomic компаниясына ишенип, заказ кетирип колдонуп көрүңүздөр. Андан кийин анан ушул бирөөлөргө кантип реклама кылганды өзүңүздөрдү, оозуңуздарды жаап алсаңыздар дагы сөзсүз айтылат да. Себеби дегенде бул ушунчалык уникалдуу продукция, уникалдуу сонун компания, бул ар бириңиздер өкүнбөйсүздөр ушул Atomic'е келгениңиздер үчүн. Ушундай рекламаларды жасап отуруп, эң сонун кыялдарыңыздар орундалып, ийгиликтерге жете аласыздар. Гүлзат эже, сиз айтсаңыз, сиздин эжеңиз Кореяда жашайт да. Өзү корейстер өзү ушундай продукцияларды билет экен. Ал жакта кантип Atomic'ни баалайт? Мен ушул аябай сонун суроо бердиң. Менин өзүмдүн эжем 25 жылдан бери Кореяда да. Кореяда жашайт, ошол жакта иштейт. Андан кийин мага ошол 1 жарым жыл мурун мага эжем ушул Atomic компаниясын сунуштады, ушундай иштесең болот. Мага негизи эжем мындан 5 жыл мурун келгенде мага Atomic'нин азыр жок аква набор деген бир наборун алып келип берген да. Анан мага эжем сунуштап калды. Ушул Atomic компаниясы Кыргызстанга ачылды.
кел иштесең сен ушундай сонун кремдерди өзүң алып колдоно аласың деди да. Анан мен жазылып, мен ушундай сонун команда түзүп иштедим. Анан кийин бизге, мага эжем ар бир продукциялар боюнча мага ушунчалык сонун маалымат берип турат. Кореядагы бардык жаңылыктарды мага айтып турат да. Кореяда бул мына ушул Atomy компаниясы Кореяда мисалы аябай өнүккөн мамлекет да, билесиздер. Мындай компаниялар аябай көп экен да, бирок алардын баалары доллар менен $1000, $500 бир эле косметикасы, бир эле БАДы ушундай кымбат экен. Бирок бул мамлекет өзү колдоп ушунчалык сапатына көңүл бургандыгы үчүн Atomy компаниясынын продукциялары, Atomy компаниясы биринчи орунду алыптыр да, биринчи орунду алыптыр. Жана HACCP деген сертификатты барыңыздар билесиздер. HACCP деген сертификат ушул Кореяда биринчи жолу мындай компанияларга берилбеген сертификатты биринчи жолу ушул Atomy компаниясына бериптир. Себеби дегенде сапаты ушунчалык сапаттуу, баасы арзан, эң жөнөкөй адамдар колдоно алгандыгы үчүн ушундай сонун сертификат бериптир да. Бул Хемахим Atomy компаниясынын Хемахимдер продукциялары Кореяда бир телевидениеда атайын бир передачасы болот экен да. Бул Atomy'нин бардык продукциясын ошол жерде реклама жасайт экен. Мисалы үчүн биз азыр телевидениябыз бизде Кыргызстанда реклама кылып бербейт да. Ар кимибиз өзүбүз ушундай тытынып реклама кылып ушундай жакындарыбызды чакырып атабыз. Ал жерде биринчи орунду алгандыгы үчүн биздин абсолют набор селективди билесиздер, ошол эң кымбат $1000 косметикалардан дагы ашып өтүп биринчи орунду алыптыр да. Биздин Хемахим биринчи орунду алыптыр. Ошону менен бирге телевидениясында алардын мага сүрөтүн тартып жөнөттү. Жолдун чекесинде мындай бизде баннерлер болот го, реклама. Ошондой жерде Хемахимдин сүрөтү илинип турат да, жолдун чекесинде. Эжем өтүп барат, ошону тартып алыптыр. Бизде мамлекет колдогон үчүн дейт, ушунчалык аябай сапатына көңүл бурат экен да. Башка компаниялар албаган сертификатты бериптир. Ошондуктан аябай келечеги кең, такыр продукцияларынан коркпой сунуштап, коркпой ичип, ар бир нерсесин коркпой колдон дегендиги үчүн мен ушул Atomy компаниясын сүйүп калдым десем болот. Ар бир Кореядагы жаңылыктарды бизге айтып турат да. Ушунчалык баягы мамлекеттин билесиздер, биздин Кыргызстанга караганда канча алдыда, канча ушундай өнүккөн мамлекет. Бирок ушул мамлекет өзү кызыгып, өзү колдоп, ушул продукциялардын ар биринин сапатын текшерип, биринчи орунга чыгарып, бул дүйнө жүзүнө таратып аткандыгы үчүн ар бирибиз бул ушундай продукцияларга ылайыктуу экенбиз. Ушундай продукциялар, таза сапаттуу продукцияларды бизге Аллахым насип этиптир деп ыраазычылык менен колдонуп, ыраазычылык менен реклама жасап, ыраазычылык менен иштей турган болсок, ар бирибиз империялык мастерге жетебиз, Кудай кааласа. Өзү негизичи бул продукциялар эжебиз айтып өткөндөй премиум класс деп коет. Жогорку сапаттуу, жогорку деңгээлдеги продукциялар өзү кымбат болот да. Мисалы мындай эле вокруг глаз кремдер бар. Мындай эле вокруг глаз кремдер бар. 5000 сом, 6000 сом, 8000 сомдон турат да. А бирок Atomy бизге ушуларды, ушундай жогорку сапаттуу продукцияны бизге 1450 рубльдан кылып, анан кийин арзан баада кылып берет. Бир айтып кетүүчү нерсе, бул ушул биздин Atomy'ни мамлекетти колдоп турган үчүн частный эмес экен да, баягы башка аябай кымбат продукциялар деп атпайбы, компаниялар частный болгондуктан алардын рекламаларына да канча акча кетип калат экен. Ал эми биздин ушул продукцияларыбызды мамлекет өзү телевидениядан рекламаларды чыгарып берип атат экен да. Ошондуктан бизге эч кандай процент кошулбай, заводдон чыккан баадан арзаныраак ар бирибиздин колубузга жетип атат да. Эми биз сиздерге эмне айтмакчыбыз? Урматтуу партнерлор, продукциялар тууралуу жамандаган Инстаграмдан баракчаларга ишенбеңиздер. Сиздер алдын биринчи өзүңүздөр продукцияны алып колдонуп көрүңүздөр. Ошондо сапатын билесиздер демекчибиз. Жакшы калыңыздар, баарыңыздарга рахмат. Сиздерге ийгилик.